Саламатсызбы, урматтуу мектеп администраторлору. Бүгүнкү акыркы кадам калды. Отчеттор боюнча. Кандай отчетторду кылсак болот? Азыр көрөлүк. Мисал үчүн, период аягында, чейрек аягында, семестр аягында, же жыл аягында, же экзаменационный отчеттор болобу? Ошонун баарын кылсак болот. Мына чоң менюдан приложениеге кирип туруп, отчеты по электронному журналу деген жактан подробнияны басып, көргөнүңүздөй мына выберите тип отчета деп турат. Ошол жактан мына ушундай отчеттор бар. Мына мисал үчүн динамика успеваемости карай кетелик. Мына басабыз. Ошондо мисал үчүн биринчи Б класстын биринчи чейректеги динамикасын көрүп көрөлүк деп жатабыз. Ошондо биринчи чейректи тандап алып, сформироватьты басабыз. Эми көргөнүңүздөй динамика успеваемости по учащимся первого Б класса за первую четверть деп чыкты. 2020-21-дики. Ошондо караңыз. Сол жакта Word файлда даяр болуп калды. Ошол Word файлды көчүрүп алсак болот. Мына көргөнүңүздөй компьютериңизга көчүп алды отчет. Эми дагы толтура болгон отчеттор бар. Ошонун баарын ушинтип көчүрүп алып, мына Wordго даяр болду. Ошондо аны распечатка кылса болот. Мисалы үчүн дагы журналды карап көрөлүк. Ошол эле биринчи Б класстын басалык сформировать деп. Ошондо биринчи Б класстын 2020-2021 класс окуу жылдык журналы даяр болуп калат. Азыр мына ошо формировка болуп көчүрүлүп жатат. Ошондо толугу менен ушул журнал кызыл журналдын форматында болот. Экөө бирдей. Кээ бир мектептер ушул электрондук журналды кызыл журналдардын ордуна отчет катары, мисалы үчүн районного же городного же билим берүү министрлиги беришет. Көргөнүңүздөй, караңыз, оглавление бар. Ошол класстын журналы, да. Мына предметтер кайсыл беттеги бар экен. Анан кийин дагы кошумча маалыматтардын баары дагы болот ушул журналда. Ушул журналда распечатка кылып эле кадимкидей эле журнал катары колдонсоңуз болот. Бааларды өзүңүз ушул жактан койбой, приложениеден коесуз. Ошо приложение коюлса, ушул отчетту дагы ошол баалардын баары чыгып калат. Көргөнүңүздөй ошол класста баалардан дагы тышкары ошол мугалим предметник кандай үштерди берди деген дагы нерселер чыгып калат, темалар. Азыр эмнеге бош болуп турат, анткени мугалимдер бааларды койбоптур окуучуларга. Ошон үчүн бош болуп турат. Эгерде бар болсо, коюлмак баалар. Мына көргөнүңүздөй толугу менен аркы журнал кызыл журнал менен окшош. Эми көргөнүңүздөй ушул журнал отчету PDF файлда түзүлөт жана PDF файлдан көчүрүп алсаңыз болот. Анткени алмаштырбоо максаты менен жасалган. Эч ким тийбесин деп, бир гана отчеттор катары эле болсун деп. Ошондо көргөнүңүздөй журналды да карап чыктык.
дагы кошумча отчетторду кылсаңыз болот. Мына приложение деген жакка кирип оң жагына барабыз. Мына документ оборот деп. Ошондо көрүңүздөй мына тип отчетта ушул жакта дагы кошумча отчеттор бар. Ошол отчетторду тандап формировка кылсаңыз болот. Биз ишенебиз. Электрондук журнал сиздин ишиңиздерге ийгилик алып келип, ыңгайлуу шарттарды түзүп берип, ишиңизди жеңилдетип берет. Чоң рахмат.